Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт. Бүгүнкү чыгарылышты ушундай сөз менен баштагым келип турат. Анткени эне тилибиз көпкө чейин өзүбүзгө өгөйдөй болуп, башка тилди кадырлап, башка тилдин көсүн чертип жашап келгенибиз да жашыруун эмес. Эми эне тилде массалык маалымат каражаттарына жооп берип жаткан атка минерлерди азыркы орус тилин мыкты билгендерби же улуттун кадыр баркы, менталитетине, тилине кайдыгер карагандарбы айтор соц тармактар аркылуу катуу тилдеп сындап жатышат. Башка тилде эмес, өзүңдүн эне тилин билбеген уят. Өзгөн эмес, алгач өзүңдү кадырласаң, анан башкалар сени кадырлайт. Азыркы биздин жетекчилер өзүбүздүн эне тилибизде жооп берип жатканы мурда көнүп калган айрым орус тилдүү журналисттерге өөн учурап жатса керек. Бирок демократиялуу өлкөдө ким кандай сүйлөйт өз эрки. Ошондой болсо да кыргыз тилин кадырлап, аны урпактан урпакка өткөрүп берүү жалпыбыздын башкы милдетибиз. Жөнөкөй бир мисал келтирели. Мисалы, сиз Кытайга же Орусияга барып калдыңыз. Кыргыз тилинде ал өлкөдө сүйлөй албайсыз. Анткени ал мамлекеттин өзүнүн эне тили бар, биздикиндей эле. Каалайсыңбы же каалабайсыңбы, алардын мыйзамын сыйлап, биз ошол мамлекеттин тилинде сүйлөп кайрылышыбыз керек. Эми Кыргызстанга келген туристтер дагы акыркы учурда кыргыз тилин үйрөнүп алып, биздин тилде кайрылып жатышат. Бул жакшы самал. Өзүбүздүн өлкөдө жашап, өзүбүздүн тилде жооп берип жатканын айрым киргиздердин сындап жатканы өз тилибизге өгөй жана кайдыгер мамиле деп түшүнсөк болобу? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Жумабай маалымат аналитикалык көрсөтүүсү бул жуманын айта турчу аягы келди. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө кимдер жөнүндө, эмнелер жөнүндө сөз кылабыз, көңүл буруңуздар. Ак үйдүн темир тосмолору айланасындагы кызуу талкуулар жана ага кеткен чыгымдар коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Темир тосмолор кайда кетти жана ага кеткен чыгымдар канча сомду түзөт? Жогорку кеңештин элге жакын болуп дубардын алынышы бул бир символ. Троллдор жана фейктер эки тараптын көзгө көрүнбөс баатырлары чабышууда. Коомчулукта фейктердин ролу кандай? Соц тармактардагы жалган маалымат тараткандар кимдер? Эми Ак үй баарына жеткиликтүү. Каалагандар Ак үйдүн алдын айланып, эс алып, жада калса сүрөткө түшүп кетсе да болот. Анткени эл менен бийликти бөлүп турган чек жок. Деген менен бул бийлик менен элдин ортосундагы мамиле жакындады дегенден алыспыз деп айтып чыккандар дагы бар. Ак үйдүн алдын курчап турган темир тосмолор боюнча ар кандай сын пикирлер айтылып келет. Кай бирөөлөр темир тосмолордун алынып салынышы бийлик менен элдин жакындыгы деп айтышса, дагы бирөөлөр бул популисттик кадам катары сындап жатышат. Эми эмнеси болбосун, болгон иш болду, боёсу канды. Бирок бул темир тосмолордун тагдыры эмне болот? Ал үчүн миллиондогон чыгымдар кеткен деп кабатыр болгондор дагы жок эмес. Кезегинде бир канча чыгымды талап кылган тосмолор убакыт келип кайра тосулуп калышы да мүмкүн. Бирок келерки президент Ак үйдө отурбайт деп бийлик тараптан үн катышты. Кайсыл жерде президент өз ишин алып барат азырынча белгисиз. Темир тосмолорду кимге керек болсо ошого беребиз деп билдирди кала башчы Балбак Төлөбаев мырза. Кымбат баалуу металлдан өзгөчө кыргыздын орнаменти коюлуп жасалган темир тосмолор азырынча кайсыл жакка иштетилет белгисиз. Кезегинде шаардын бюджетинин эбегейси чоң чыгым менен жасалган темир тосмолор боюнча алдыдагы материалдан көрүңүздөр. Буга чейин Ак үйдүн кароол кызматы көзөмөлгө алып келген бул тепкичтердин төмөн жагы эми Бишкек шаардык мэриянын балансына өттү. Стратегиялык объект саналган Ак үйдүн тосмолорунун алынышы менен эми шаар тургундары бул аймакта кенен жана чектөөсүз сейилдөөгө жол ачылды. Дээрлик 30 жылдан бери жогорку кеңештин имаратын курчап турган тосмолор алынды. Жумуштарды Бишкек мэриясына караштуу тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жасады. Мындай чечим 5 ноябрда жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун мэрге жазган расмий катынан кийин аткарылды. Негизги максаты эл менен бийлик өкүлдөрүн жакындатуу деп айтылууда. 2 жолу толкундоо болду. Бул забор бир да проблеманы чечкен жок. Тоскон сайын, ушул тоскоолдуктар болгон сайын албетте элдин нараачылыгы көбөйдү. Парламент менен элдин ортосунда, өкмөттүн ортосунда диалог болуп, ачык болгондон улам бул толкундоолор токтойт. Ошондо нараачылык болбойт деген ойдобуз. Өз сөзүндө Талант Мамытов президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ак үй имаратында отурбай турганын белгилейт. Ошондон улам Ак үй парламенттин карамагына өттү. Ал эми короосу мэриянын балансында. Эми алдыда жасала турган жаңы өзгөртүүлөр тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев айтты. Тосмолор алынат, фонтандарды оңдобойбуз.
может быть жанакы астындагы немелерине bir проект жасайбыз көрөбүз го. Бирок мен суранат элем, или мен сунуш киргизем, мынау Панфилов көчөсүн односторонний ачышыбыз керек. Бул көчө болчу да мурун, кадимкидей эле. Белгилүү бир сааттарды может жаап коюшубуз мүмкүн, бирок аны кеңешип иш кылалы градостроительдер менен, транспортниктер менен. Ал эми алынган темир тосмолор Ысык көл мейманканасына берилери кабарланды. Сүлөбаевдин айтымында имараттын жанындагы 7 апрель окуяларынын курмандыктарынын аттары жазылган эстелик такта алынбайт. Тарыхка кайрылсак 1980-жылдары бул имараттын сыртында темир тосмолор болгон эмес. Кийин президенттик кызматка Аскар Акаевдин келиши менен ошол кездеги өкмөт башчы Апаз Жумагуловдун жетекчилигинде салынган. 1990-жылдары курулса дагы тарыхый архитектуралык мааниге ээ болгонун белгилеген Жумагулов элге ачык болуу, бүтүндү билдирүүдөн башталбашы керек деп санайт. Буну салынып атканда мен ошол жылдары баары болуп, өкмөт, ЦК болуп 37 жыл шаардын ичиндеги объекттерди салганга катыштым эле, чын айтканда. Көбүн өзүм башкарып турдум эле, Турдакун Усубалиевичтин менен бирге иштеп, көп жылдары. Ушул объекттин салып атканда ошол жерде эмне болгону да эсимде. Кирейген ак үй турат. Ушул ак үйдүн тегерегиндеги курчоо турат. Эми ошону сындырып чыкташ менин оюмча көп эле жакшы болгон жок. Эгерде кененирээк ошол ак үйгө ким болсо дагы кайрадан болсо эле кирип турсун десек, анда эшиктерин ачып коюш керек. Ошол жердеги кайтарган кишилерди алып коюшубуз керек. Ошондо эл кирип чыгып анан кете берсе де болмок. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов алынып жаткан тосмолор мамлекеттин эсебинен курулганын эске салат. Ал убакта ири сумма жумшалганын айткан саясатчы өкмөттү мындан башка иштерди аткарууга чакырат. Тосмону алып салуу бийлик менен элди жакындатпайт. Ал эмгек жана иши менен көрсөтүлүшү керек. Налогтун негизинен курулган бул өзүнчө бир курулуш. Миллиондогон сомдор кеткен муну үчүн. Ал эми азыр ушуну алып ташташ үчүн дагы миллиондогон сомдор кетет. Мен жаңы өкмөткө, азыркы иштеп жаткан парламентке кайрылып айтар элем, биринчиден бул чечимдер туура эмес. Даяр нерсени талкалап коюш ал жеңил. Ошондон көрө ушуга кетип жаткан каражатты элибиздин бүгүнкү керектигине жумшабайсыңарбы? Ал эми легендарлуу парламенттин дагы бир депутаты, ошол учурда парламентте отурган эл өкүлү Жамин Акималиев Аскар Акаев тосмону алып салуу маселесин легендарлуу парламент менен макулдашпаганын айтат. Ошол маалда көпчүлүк эл өкүлдөрү колдоого албаса дагы курулган. Бирок башка өлкөлөрдүн мисалында тосмо тууралуу буларды кошумчалайт. Ушундай тосулган, темирден тосулган курчоолордун баары сактап турушат. Баягы тарыхтын эстелиги катары. Бу жерде кеп анда эмес кимдин курганы, кеп ушу курулуп калганда бул өзүнчө бир кооз болуп турсун, ушундай көрүнүп турсун деп, мына Москвада өзгөчө ушундай курчоолорду баягы тизмеге кирип койгондо эч ким тийүүгө акысы жок да. Менин оюмча болор болду деп сактап калса эле болмок да. Эми ошон үчүн меники оюм ачеке, эми болор болуптур, боюна конуптур дегенде болсо болсун, бирок ушу боюнча сактап калып деле ушу эгемендүүлүктү менен алдыга жылап кете берсек болмок. Себеби талкалап баарын бүттүк. Себеби бул акча мамлекет Акаев чөнтөгүнөн эмес, мамлекеттин эсебинен жасалган эмгек байлык да. Бүгүнкү күндө стратегиялык объектинин тосмосун жок элестетүү кыйын. Ал 2005-2010 жылдагы эки революциянын күбөсү болуп, 3-иреттагы элдин тебелендисинде калган. Тосмо менен бирге 6 октябрдагы тополоңдо талкаланган парламентти калыбына келтирүү боюнча жумуштар башталды. Бүгүнкү күнү имараттын чыгымдары толук эсептөө боюнча мекеме аралык комиссия түзүлдү. Ал комиссияны вице-спикер Мирлан Бакиров жетектейт. Эми 2 апта ичинде бардык чыгымдар толук эсептелип бүтүшү керек. Аларда жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Салиев парламент имаратын биримдик Мекенем Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары оңдосун деген сунушу менен чыкты. Биздин ак үй жана 3 жолу күйдү. Азыр барсаң күйүп чыктанат. Ак үйдүн бер жагында жана эски ген прокуратура күйүп турат. Жолбосо ген прокуратураны салып бериле, жолбосо ак үйгө салып бериле деп айтайын дегем да. Эми ошондой эле негизи ошондой эле болуш керек да негизи булар. Эми мисалы үчүн мен күнөөлүү болуп бирдекени бузуп алсам мен ошону оңдоп берем да.
же болбосо бирөөдүн машинасын түсүп алса мен ошону онда берем да туура. Ак үйдөгү өзүнүн иш бөлмөсүн толук оңдоодон өткөргөн эл өкүлү Марлен Маматалиев башка кесиптештерин дагы дал ушундай эле демилгеге чакырууда. Мектепте окуган балдар дагы өз класстары үчүн акча жыйнап оңдоп келатканын эскертип, бөлмөлөрдү калыбына келтирүүгө көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар деген ойдо. Бюджеттин тартыштыгына байланыштуу биз өзүбүздүн болгон колдон келишинче өзүбүздүн кабинеттерибизди өзү ремонт кылайлы деген ушундай бир инициатива көтөрүлүп чыкты эле. Анан Кудайга шүгүр депутаттардын көпчүлүгү колдоду. Бир 70 депутат азыркы учурда мындай колдорун коюп, толугу менен өзүбүздүн кабинеттерибизди андан сырткары жогорку кеңеш толугу менен иштеп кетиш үчүн ушу сыртында жанагы сынган айнектер бар экен, 300 квадрат метрге чейин. Анан ичинде сынган бир 300 квадрат метрге чейин айнектер бар экен. Жана ошондой эле эшиктер. Ошолордун баардыгын бир калыпка келтирип алсак, анан биз баягы азыр суук келип атпайбы, отопленияны жандырып, ичинде толук мындай отуруп иштей ала турган биринчи этаптагы ушул иш-чараны толугу менен колдоп, ушул иш-чаранын аркалыгында азыр акчалар топтолуп жумшалып атат да. Ошондой эле мамлекеттик казнадагы бүгүнкү акыбалдан соң бир гана депутаттар эмес, жеке компаниялар дагы ак үйдү оңдоого кол сунушууда. Урматтуу депутаттар, мен күн сайын барып таанышып, кабар алып туруп атам. Тазалоо иштери жүрүп жатат. Көпчүлүк аппарат кызматкерлери негизинен депутаттар өзүнүн жардамчылары менен тазалаган жумуштар бар. Тилекке каршы кээ бир депутаттар ошол комитет кабинетине келбеген учурлар дагы бар. Ошондуктан азыр ар бир имараттын этаждарын дагы демөөрчүлөр тарабынан дагы ремонт кылуу маселелери болуп атат. Азырынча ак үйдү оңдоого кете турган каражат так айтыла элек. Бирок буга чейин депутат Акылбек Жапаров 450 миллион сом кете турганын айтса, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бул маалыматты төгүндөп, оңдоо иштерине 10 миллион сомго жетпеген акча жетет деген. Акылбек Жапаровдун эсептөөлөрүнө биз дагы кызыгып суроо салып көрдүк. Баягы компьютерлерин кайра ордуна коюп, вентиляция, канализация, свет, ошолордун баарын оңдогондо эшик, терезе, пол, сол баары бүтүргөндөн кийин ошондо 380 миллион сомго барып, мен бюджет комитетинин төрагасы катары өкмөттөн отчет алганда ушунча акча болжолу менен кеткен атат деген расчеттору эсимде бар да. 380 миллион сом ошо 2010-жылы кетсе, андан бери инфляция болду, балким 450 миллиондон тегерегине барып такалабы деген цифраны мен айткам да. Эске салсак, ак үйдүн салынганына быйыл туура 36 жыл болду. Совет доорунда Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын башкы катчылыгы отурган. Кийин президент, парламент депутаттары дагы орун алган. Имарат классицизм стилинде салынган, имараттын тышы Кыргызстандан чыккан боз мрамордон, ал эми ичи кайыңды гранитинен курулган. Ал эми имараттын башкы архитектору Сапарбек Султанов болуп эсептелет. Чолпон Бейшилен кызы, Тынчтык Гүлбаев, Жума Баян үчүн. Эне тилим ичин кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Эгер өз эне тилибизди кадырлап, аны барктай албасак, өзгөлөр анын кадырына жете албайт. Өзгөчө башка тилде сүйлөгөн шаардын тургундары. Мен кыргызча сүйлөгөндөн уялбайм жана башка тилди билбегениме эмес, кыргыз тилин билбегенден уялам. Кыргыз тилинде кайрылуу жасап, журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканда, айрым массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү эмне үчүн орус тилинде берилген суроолорго орус тилинде жооп бербейт деп баш прокурордун дарегине карата сындарды соц тармактар аркылуу жасая башташты. Мамлекет башында турган атка минерлер бул же тигил тилде жооп бериши керек деп мыйзамда жазылган эмес. Болгону эне тилин кадырлап, кыргыз тилинде жооп берип жаткан адамды сындагандар гана эмес, мактап жаткандар дагы көп. Атамбаевдин Апрель каналы Жээнбеков учурунда жабылып калганы менен андагы журналисттер азыркы бийликке карата сындарды айтып келишет. Зулушевдин журналисттерге жооп берген маегинде Апрель каналынын журналисти Канат Канеметов бул эмне дегени. Мунун менен сиз өзүңүздүн патриоттуулугуңузду көрсөтүп жатасызбы? Атүгүл орусча берилген суроого демонстративдүү түрдө кыргызча жооп бердиңиз деп сындап жазылган. Жада калса, кала башчы Балбак Төлөбаев азыркы премьер-министр Садыр Жапаров да конференцияларда кыргыз тилинде сүйлөдү деп критика жасаган. Эгерде өкмөт башчы же белгилүү атка минерлер кыргыз тилинде сүйлөп элге үлгү боло албаса, анда кыргыз тилинин тагдыры эмне болот? Биз Кыргызстанда жашап, эне тилибизди сүйбөсөк, жан дилибиз менен күйбөсөк, анда тилибиздин тагдыры эмне болот? Башкы прокурордун эне тилде жооп бергени башка тилди билбеген эмес, өз тилин кадырлаганы деп билишибиз керек. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
Өлкөнүн башкы прокурору кызматына киришкенден бери Курманкул Зулушев алгачкы жолу башкы прокуратурада пресс борборун негиздеди. Ал бул тууралуу Узапараткан жумада биринчи жолу журналисттерге өткөргөн жыйында айтты. Жыйындын негизги өзгөчөлүгү Зулушевдин жалаң кыргыз тилинде сүйлөгөнү болду. Ал орус тилинде узатылган суроолорго да мамлекеттик тилде жооп берип жатты. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү расмий тилде дагы маалымат берүүнү өтүнгөндө башкы прокурор төмөндөгүдөй жооп узатты. Мамлекеттик тил бардығынан ыйык, бийик. Кайсы мамлекет болсун өзүнүн тилин, өзүнүн каада салтын сыйлаш керек да, урматташ керек. Ошол эле убакта мамлекетте жашаган башка тилдүү, башка улуттагы адамда биз эркин сыйлап аларды тең атагышыбыз керек. Алар да мамлекеттик тилди өз тилинде билиш керек. Менин официалдуу тилде сүйлөгөн бир эле максат ушту. Барыңыздарга ийгилик каалайм, мамлекеттик тилде сүйлөшүңүздөрдү суранат элем. Башкы прокурордун мындан ары ар дайым мамлекеттик тилде гана сүйлөйм деген билдирүүсү коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып, айрым орус тилдүү жарандардын нааразычылыгын туудурду. Бирок коомчулуктун басымдуу бөлүгү мындай жөрөлгөнү колдоого алышууда. Жарандык активисттер башка мамлекеттик органдарда мамлекеттик тилге көбүрөөк басым жасаса, өлкөнүн аброю көтөрүлмөк деген пикирлерин айтышты. Ошо менен биргеликте эле бул киши кыргыз тилинде бардык нерсени айткандыгы мен туура эле баамдайм. Анткени деген биз өзүбүз Кыргызстан мамлекетинде жашап аткандан кийин, биздин улутубуз кыргыз болгондон кийин, тилибиз кыргыз болгондон кийин биз өзүбүздүн тилибизге багы басым жасабасак, башкалар бизди өгөйлөп кетиши мүмкүн да. Ошол эле мисалы Казакстан мамлекетин алалы. Казакстан мамлекетинде дагы ошол эле өздөрүнүн тилинде, казак тилинде гана көп иш-чараларды алып барышат. Международный гана иш-чараларды орус тилинде алып барышпаса, өздөрүнүн баягы ички саясатындагы иш-чаранын бардыгын өзүнүн эне тилинде алып баргандыгын мен туура деп баамдайм да. Мамлекеттик тилде сүйлөөгө жана сыйлоого болгон аракеттерин колдойм. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, баш мыйзамдын 16-беренесинде жазылып турат так. Эч бир адам тили же башка этноска таандыгы боюнча же башка абалы боюнча кодулоого алынышы мүмкүн эмес деп. Бирок тилекке каршы азыр өзүңүздөр белгилүү болгондой, акыркы күндөрү Кыргыз мамлекетинде туруп, Кыргызстанда туруп, мамлекеттик тилге болгон чектөө жана мындайча айтканда тыюулар болуп атат. Бул өтө жакшы эмес көрүнүш. Манын атын атабай эле коелу, бирок акыркы мезгилде жанагы тамактануучу мекемеде болгон жагдай ошону ачыктап көрсөтүп койду. Ошондуктан мен колдойм. Айта кетсек, 21 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында 84 депутаттын колдоосу менен баш прокурордук кызматка дайындалган Курманкул Зулушев мындан ары көзөмөл органы саясаттан тыш иш алып барып, саясий куугунтукка жол бербей турганын баса белгиледи. Айрыкча сот, прокуратура кызматкерлери мыйзамды гана тутуш керек. Соттор чечимине бардык убакта жооп бериш керек да, эгерде мыйзам банда заказ аткаруу болсо. Мен бул сөздү эмне себептен баса айтып атам? Бүт тоскоолду ушу баягындай басымдын аркасында мен жашап көрдүм да. Ошондуктан айтып атам. Бизде саясий кылмыш иш, кандайдыр бир куугунтук салуу деген түшүнүктөр болбош керек. Адам күнөөлүү, күнөөсүз деген гана кылмыш түшүнүк болуш керек да биздечи. 5-6 октябрдагы митингдер учурунда кызмат ордун таштай качкан УКМКнын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин кайда экени бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Зулушев кызмат ордун таштап кеткен үчүн алардын жоругуна юридикалык баа берилерин билдирди. Айта кетсек, бүгүнкү күндө мунун алкагында Опунбаев менен Жунушалиевдин жоопкерчилиги жалпы иштин негизинде тергелип жатыптыр. Кылмыш иш жалпы козголгон. Жалпы козголгон алкагында тергелип атат. Эгерде тергөө убагында алардын аракетинде жанагындай кызматын таштап кетүү жана башка белгилер болсо, сөзсүз түрдө өзүнчө катталып иш козголот бул боюнча. Ошондой эле өлкөнүн башкы көзөмөл органы пандемия учурунда сол чөнтөккө кеткен каражаттар боюнча да иликтөөлөрдү баштаган. Учурда чет элден келген гуманитардык жардамды бөлүштүрүүдө мыйзам бузуулар боюнча 6 иш козголгон. Ал эми ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевке карата кылмыш иши козголгон эмес. Зулушев Абылгазиевдин бул иштерге карата тиешеси болсо сөзсүз жазага тартыларын айтат. Анын кандай ишке тиешеси бар экендиги жөнүндө маалыматты чындыгында мен келгенге 10 күн болду, мен ал элекмин. Сөзсүз түрдө Абылгазиев боюнча иш аракеттер эле жүргүзүлүп маалымат алам. Абылгазиев пандемия убагында
эки премьер-министр эгер күнөөсү болсо жазасын алыш керек. Анткени ушул окуяга булардын кандайдыр таасири бар да жеткиргенди боюнча. Мындан ары аталган орган ар дайым коомчулукка ачык болуп, элдин үнүн угууга аракет кылат. Буга чейин башкы көзөмөл органы эл менен эсептешүү эмес деген жарандык активисттер жаңы жетекчинин айткан убадаларына учурда коомчулуктун ишеничи зор экендигин айтышууда. Ошол жерде пресс-центрди ачып аткандыгы бул абдан жакшы көрүнүш. Анткени деген ошол эле журналисттерге, башка жарандарга ошол жерден өздөрүнүн маалыматын түз жеткирип берүү деп эсептейм. Экинчиден бул ар жумада багы жарандарды кабыл алам. Бул Бишкек өз эле эмес, областтарда дагы, райондордо дагы багы жарандарды кабыл алуу күндөрүнүн графиктерин бекитип беребиз деди да. Бул дагы кандайдыр бир багы генеральный прокуратура буга чейин карапайым элдин үнүн укпай жүрсө, бул уже карапайым элдин үнүн угат деген бир ишеним пайда болду десек болот да. Андан тышкары Курманкул Зулушев президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун экономикалык мунапыс жарыялап, казынадан уурдалган акчаны кайтарууга берген буйруунун негизинде учурда 1,5 миллиард сомго жакын каражат өндүрүлгөнүн билдирди. Андан тышкары башкы прокурор айрым мыйзамдар иштөөгө тоскоолдук жаратып, кээ бир учурда бири-бирине каршы иштеп жаткандыгын айтып, тез арада айрым кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүү керектигин билдирди. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Учурда соц тармактарда экиге бөлүнүп, маалымат айдыңында маалыматтык согуш катуу жүрүп жаткан кези. Көпчүлүк чыгып жаткан маалыматтар калп деп койсок да болот. Фейк маалымат жана фейк аккаунттар деген терминдер соц тармактарда популярдуу гана эмес, коомчулукта терс таасирлерин тийгизип жатканы да белгилүү. Фейк деген сөз бул автордун өздүгүн тастыктаган маалымат жок, башка бирөөнүн тонун кийип алып, эл арасында туура эмес маалыматты бөлүшкөн адам деп түшүнсөк болот. Фейктер учурда соц тармактарда кызуу активдүүлүгүн көрсөтүп, такталбаган маалыматтар менен коомчулуктун бүйүрүн кызытууда. Фейк калп, жалган жана жаңылык. Ал сөзсүз эле жаңылык басылмасында жарыяланышы шарт эмес. Бул чагымчылдык кылган сүрөт, аудио же видео болушу мүмкүн. Алар коомдо кызуу талкууга алынып, уудуу жаратышат. Кээде бул талкуулар адеп акылактык чектерден чыгып кетет. Бизге жеткен фейк жаңылыктардын серпиндилеринен сырткары интернет колдонуучулардын кызыгуулары боюнча бөлүштүрүшөт. Кыргыз Республикасындагы айрым максаттагы фейктер пайда болушу мүмкүн. Ал эми калп маалымат жарыялангандан кийин сайтка эң көп киргендер Кыргызстандан жана Орусиядан. Бул жерде фейк жаңылык ЖМКга аудиториясын көбөйткөнгө жардам берди. Бирок да аларды ЖМК деп атоо жарабас, ага татыбайт. Экинчиси бул кызыкчылыктар, эки тарап бар, саясий тараптар деп коелу. Мына азыр биздеги маалыматтык талаада экс-президент менен азыркы мамлекет башчынын командалары катуу тирешип жатышат. Кээде фейк маалыматтарды да таратканга чейин барышууда. Фейктер менен троллдор элдин маанайын жана пикирин бурмалаган күчкө ээ болуп калды. Өзгөчө саясий кырдаал курчуган кезде же болбосо шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан учурда саясатчыларды каралоо же тескерисинче ашыкча мактоо фейк аккаунттар аркылуу активдүү жүрүп келе жаткан кези. Саясий тирештин айдыңында айланган соц түйүндөрдөгү фейк аккаунттардын таасири тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Кыргызстанда социалдык түйүндөр саясий тирештин талаасына айланды. Саясатчыларды таанытуу же атаандаштарын каралоо үчүн колдонулган жаңы технологиялар эми коомдук ой пикирди, элдин маанайын ар кайсын нукка буруу үчүн курал болуп калды. Соц түйүндөрдөгү тараптардын армиясы атайын жалданган жалган ысымдар менен катталган колдонуучулардан, экинчи бөлүгү ар кандай саясий күчтөргө ыктаган активдүү колдонуучулардан турат. Интернетке чыккан күмөндүү кабарлардын так аныктыгын текшерген факт-чек KG сайтынын редактору Болот Тимеров шайлоо алдында партиялардын саясий кампаниясы үгүт иштерин жүргүзүүгө даярдалган троллдор эми кескин чабуулдарга өткөнүн белгиледи. 2015 жылы шайлоодо колдонулган, 2017 президенттик шайлоодо колдонулган. Андан кийин бул өзүнчө эле бизнес болуп кетти да. Саясатчылар акча төлөйт, бир жерде квартирага студенттерди же башка адамдарды отургузат, алар болсо комментарийдин астында жалган эл пикирин курушат да. Ал кандай, мисалы бир адам 100 аккаунт ачып алып, 100 комментарий жазса, сен посттун алдына кирсең, ай, эл ушундай ойлойт экен да деп ойлойсуң да, негизи бул жалган да, эл андай ойлобойт.
Сот түйүндөрдө айрыкча Facebook'та журналист, блогер Кудурет Тайчабаровдун жазган пикирлери дайыма кызуу талкууну жаратып келет. Учурда 16 миңден ашуун катталуучусу бар. Өлкөдөгү саясий окуяларды талдап же алдын ала болжолдоп жазганы үчүн Ванга деген атка дагы конгон. Блогердин пикиринде фейк аккаунттар эч качан жакшы максат менен ачылбайт. Анын негизги мүдөөсү сөзсүз кимдир бирөөнү жаманатты кылуу. Учурда чыныгы ээсинин жүзү жашырылган аккаунттар менен маалыматтар элге сиңимдүү болуп жаткандыктан саясатчылар чет өлкөлөрдөн атайын адистерди жалдап, профессионал жазмакерлерди же журналисттерди ыплас иш үчүн колдонушат. Ушул эле мен тегеремде тааныган журналисттер бар. Эми алар кыйын жазат да, кимди кандай жазалоонун, немелерин, мындай жамандоонун фактыларын билишет, окшотупчу мисалы. Ошолор атайын фабрика, фейктердин фабрикасын түзүп алышат да. Мисалы бир эле журналисттин бир 1000 фейковый аккаунту бар да. Ал атайын мондай чоң китепке окшогон блокнотко жазып алган. Мисалы Саян кыргыз паролу мындай, анан Манас ата дегенде мындай деп ушинтип бүт баарын өзү унутуп калат да, ошончо немени, ошону жазып алып туруп, өзү бир пост жазып, анан аны ар кайсы группаларга бөлүшүп, же бир группага катталып атып, мисалы бир адамды мактап, аны периште кылып жүрүшү мүмкүн, пайгамбар кылып жүрүшү мүмкүн. А бир ушунчалык таза адамды жамандап отуруп, элге жаман көрсөтүп салышы мүмкүн да. Мунун үчүн атайын акча алышат. Анан мунун аныктоонун кандай жолдору бар? Ошол кээ бир блогерлер, журналисттер, ошол соц тармакта активдүү адамдар өздөрү эле билдирип коет да, заказ аткарган адам экенчи. Бир күнү эле карасаң бирөөнү мактап аткан болот. Чынында ал адамды коомчулук анча кабыл ала бербейт. Анан ал мактагандан кийин ошондой маанидеги немелер фейк аккаунттар менен тарай баштайт ар кайсы группаларга, анан YouTube'га видео болуп чыга баштайт. Анан ошондой адамдар, ошондой аккаунт, ошондой белгилүү блогерлер колдонгон немелерге уже мындай этияттык менен мамиле кылыш керек да, бул жасалма заказ депчи. Ошондой эле Тайчабаровдун пикиринде соңку жылдары соц түйүндөрдүн кыргыз коомуна, саясатына таасири болуп көрбөгөндөй күчөгөндүктөн элге таанылып кетүү дагы, жаман көрүнүп калуу дагы бат. Айрым саясатчылар социалдык медиа аркылуу карьера жасап жатышат. Жада калса 5 октябрдагы инкылап дагы социалдык түйүндөр аркылуу ишке ашты. Кеч болсо дагы биз могул 2020-жылкы революцияны Facebook аркылуу кылдык. Себеби түз эфирлерден Киевский Токтогулда чабыл болуп атат, биягынан өткүлө деп ушинтип бакырышыпчы. Мисалы жанагы Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Булекбаев Чүй Манас көчөлөрүнүн кесилишинде жашайт экен. Ошол немелерге суу ыргытып, түз эфирден неме кылып, аларга бул жакта мындай болуп атат, кел атат же келбей атат деп ушинтип атып башкарып атыпчы, эл ошол жака чогулуп атып. Чынында мындай биздин ички мындай куралдуу күчтөрдү, бул биз мамлекеттин немесин, коопсуздугун сактаган куралдуу күчтөрдү ар кайсы жагынан келип атып эле ошол түз эфирлер менен эле эл талкуулап салышты, чынын айткандачы. Күч түзүмдөрүн. А күч түзүмдөрү анчалык маалымат ала албай атышты да, каягынан келгенинчи. Элди чогултуш биринчиден эл повод болсо чыгат да, мисалы бийликтин бир катасы болсо анан чыгат. А мунусунда катасын ушул Facebook, YouTube аркылуу элдерге жеткирип, мына бүгүн чыгабыз деп туруп, улам бир-бирден мындай биринчи жөнөкөйрөөк маселе менен чыгышты, андан улам маселени курчутуп отуруп, анан шайлоодон кийин нааразы тараптар көп болгондо бири-бири менен чукушуп аткандар деле биригип кетишти да. Буга чейин кайсы бир талапкерге жан тарткан фейк аккаунттар гана болсо, соңку кездери буллинг, тагыраагы адамды моралдык жактан басынтуу күч алганын саясатталдоочулар белгилешет. Мындай ыкма менен адамдын ою өзгөрөт же адам оюн ачык айтуудан айбыгып калат дейт Айболот Айдосов. Албетте азырда мына келе жаткан шайлоодо, президенттик шайлоодагы ошондой технологиялар кайра колдонуш мүмкүн. Буга эч ким кепилдик бере албайт, бул колдонула албайт деп. Анткени акыркы шайлоодо интернетте дагы өтө көп ыплас маалыматтар тарап, бирин-бирин жамандатышып, керек болсо бир кандайдыр мындай адамдын сапатына, инсандык кандайдыр касиеттерине тийгенге чейин барып, интернетте ушундай сөздөр колдонулушту. Буга бөгөт коюш керек албетте, анткени адамдын укугу дагы бардык талааларда корголуш керек. Жогоруда белгиленгендей, Facebook, Одноклассники социалдык түйүндөрүнө эң көп катталуучулары жана тарапташтары бар саясатчылардын саппашында Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаров турат. Facebook'та Садыр Жапаров деген аталыштагы группага 112 миңден ашуун адам кошулган. Ал эми саясатчынын расмий баракчасында 2200 киши катталган. Одноклассникиде ачылган мындай топтордо да кеминде 40 миңдей катталуучусу бар. Инстаграмда Садыр Жапаровдун атынан же аны колдоочулардын атынан ачылган бери дегенде 45 аккаунтту табууга болот. Баракчаларга 10-дон 70 миңге чейин колдонуучу катталган.
Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун атынан ачылган жана аны колдоочулардын Facebook'тагы топторунда 10-18 миңдей катталуучу бар. А өзүнүн жеке расмий баракчасына 21 миң адам катталган. Инстаграмда болсо Мадумаровдун атынан ачылган ондой аккаунт иштейт. Мындагы жеке баракчасында 60 миңдей катталуучу болсо, калгандарына жазылгандар миңге жетпейт. Интернет желенин артында көрүнбөй иш алып баргандарга көзөмөл жүргүзүү милдети улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен Ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Бирок алар менен так күрөшүүгө мыйзам жол бербейт. Ошентсе да тийиштүү кызматтар ыкчам иш алып барса боло турганын Болот Тимеров белгилейт. Буллингке баягы оскорбление, унижение чести и достоинства деген берене бар. Ал менен күрөшсө болот. Бирок азыркы учурда бизде IP адрес же болсо мындай техникалык мүмкүнчүлүктөр жок. Бирок эң негизи мүмкүнчүлүк бар. Баягы көрүнүш менен күрөшпөй, түп тамыр менен күрөш керек. Бул жөнөкөй эле оперативный иш да, оңой эле оперативный иш менин оюм боюнча. Таап кайсы жерде отурушат бул фейктер, ким ал жерди жалдап алган, ким акча төлөйт, ошону түп тамыр менен жоготсо, ошондо гана фейктерлер жоголот да. Эл аралык уюмдардын 2019-жылкы баяндамасында 6 миллион калкы бар Кыргызстанда, 2,5 миллиону интернетти активдүү колдоноору, дээрлик 2 миллиону социалдык түйүндөрдө катталганын, 1 миллиону уюлдук телефондордон интернетке байланганы белгиленген. Адистер жалган маалыматтардын агымын азайтуу үчүн биринчи кезекте коомдун медиа сабаттуулугуна көңүл буруп, эл арасында масштабтуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектешет. Өнүккөн өлкөлөрдө фейк маалыматтарга адамдар көп ишене беришпейт. Аларда соц түйүндөрдү пайдалануу маданияты жакшы түптөлгөн. Деге менен фейктер жана троллдор маселеси бир эле Кыргызстандын баш оорусу эмес. 2018-жылдын февраль айында АКШтын Колумбия округундагы федералдык соттун чоң калыстар тобу интернет изилдөө агенттигин 2016-жылы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деп расмий айыпташкан. Айыптоо корутундусуна ылайык айрыкча компаниянын кызматкерлери АКШ жарандарынын атынан эсеп ачып, ал жерде демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтондун аброюна шек келтирген маалыматтарды жайгаштырышкан. Жыйынтыгында Орусиянын 13 жаранына күнөө тагылган. Чынара Нурсейитова, Чолпон Бейшелен кызы, Калыс Сакибаев, Жума Баян. Азыркы технологиясы өнүккөн заманда интернет аркылуу акылдын аң сезимине таасир берген фейктер коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатышат. Мен ишенбеймин дегендер дагы фейк маалыматтын кулу катары тура эмес маалыматты бөлүштүрүп жатканы өкүнүчтүү. Биздин каналдын кабарчылары жалган эмес такталган маалыматты элге жеткирип айтып берип келет. Сиздер Жума Баян маалымат аналитикалык көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.